Биз учурдагы турган жер Манас району. Артымда өзүңүздөр көрүп жаткандай райондук ички иштер бөлүмүнүн жаңы имараты курулууда. Имарат курулуп бүтсө 2 кабаттан туруп, ичи заманбап жабдуулар менен жабдылмакчы. Узундугу 30, ал эми турасы 12 метрди түзүп, жалпы аянты 720 чарчы метр болмокчу. Бир кездеги кароосуз калган аймакка эми минтип коомдук коопсуздукту камсыздоо кызматкерлеринин заманбап имараты пайда болот. Курулушка керектүү бардык материалдар жетиштүү жана аткарылган иш сапаттуу жүрүп жатканы ар дайым көзөмөлдө экенин Ички иштер министрлигинин мамлекеттик ишкана курулуш монтаждоо башкармалыгынын прорабы Турар Бөртөев билдирет. Учурда бул жерде 11 жумушчу курулуш иштерин үзгүлтүккө учуратпастан иш алып барууда. Бул жерде азыр котлованын иштери бүтүп бардын послойуна трамбовкалар болуп, азыр ногу подбетонкалары бүтүп, уже фундамент коюлуп атат. Фундамент Кудай буйрса 1-2-3 күндө бүтөт. Иштери жакшы, материалдардын баары бар. Сымуу тараптан бүт эмне керек материалдардын баары камсыздандырылган. Эч кандай азыр тартышчылык жок. Эртең менен саат 6:30 баштайт, күн киргенге чейин жумуш жакшы жүрүп атат. Ошо график боюнча эле келатабыз. Графиктен бир 2 күн 3 күн бираз артта калып атам, бирок эми ал кладка башталса ага жетишебиз. Амантур Сорбаев Манас райондук ички иштер бөлүмүндө 2014 жылдан бери кызмат өтөп келет. Бул мезгилге чейин чакырууларга барууда жана жарандардын арыз кайрылууларын кароодо бир топ кыйынчылык жаралып келгенин айткан каарманыбыз 10 жыл аралыгында шарттар жакшырып өнүгүү болгонун белгилейт. Кайыңды, нылды деген айылдар өтө алыс, ортосунда айылдар да жок. Айылдардын аралыгы 24-30 километрге чейин тоо жалаң таштак жолдор. Ал жерде машина жүрбөгөнүнө байланыштуу эртең менен бир үй бүлөлүк бир зомбулук боюнча бир жаран кайрылган аял киши. Ал кишиге баруу үчүн ошол автобустагы эртең менен бир кетип, ал кезде анан бир саат 2-лерде бир кетчи сааты менен мындай машина оңой менен жүрбөчү, ошол автобус менен барып кечинде кайра түндө үйгө жол тосуп келген күндөр болгон да. Азыркы күндө элди тейлеген, айыл аймактарды тейлеген баары почти 100 эсе жеңил болуп калды да. Убагында жетип барып атабыз. Оорулук жана ар кандай кылмыштарды алдын алууда райондук ички иштер кызматкерлери айыл тургундарына түшүндүрүү иштерин байма-бай жүргүзүп келет. Алардын бул аракетине жергиликтүүлөр ыраазы. Алдын ала багы ушундай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жүрүшөт. Ал ойлойм бул биз өзүбүздүн жеке эмебизге деле жакшы окшойт депчи. Мындай жаңы техникалар келиптир. Алдын ала келип түшүндүрүү иштерин алып жүрөт. Ошо элдерге түшүндүрүп кабарлап эме алгандан мындай кылмыш эмеси азайуу болот деп эсептейм. Ошо багы азай болсо багы бейпил жашоо, тынчтык жашоо болот айылыбызда. Манас райондук ички иштер бөлүмүндө 40тан ашуун кызматкер иштеп, 40 миңге жакын калкты тейлейт. Кызматкерлердин күнүмдүк иш ыргагы кайрылган жарандарга ыңгайлуу сервистик тейлөө көрсөтүү, кылмыштардын бетин ачып, ошондой эле үй бүлөлүк зордук зомбулукту болтуртпоо аракети менен башталат. Жакынкы 3 жылдын ичинде аябай эле жакшы шарттар түзүлдү десек болот. Баса белгилеп кетсек, 24-жылдын башынан баштап да. Неге дегенде азыр бизге жакын арада эле районун аймагында жакшы имарат, жакшы стройкалар башталды имаратта. 3 Нива келди, 3 автомашинасы, Нивасы. Аябай жакшы шарттар болду бизге проводго. Мурда машиналар жок болчу. Автомашина бир эле Нива болчу. Ал бузулбай анын толуу шарттарга аябай жакшы экен. Азыр түнкү рейдтерди уюштуруп атабыз машиналардын. Бул өзүнчө профилактиканын бирден бир жардам болот да машиналарчы, автомашиналарчы. Белгилей кетсек, Талас облусунун аймагындагы райондук ички иштер бөлүмдөрүнүн жаңы имараттарынын курулушу жана техникалык жабдуулар менен камсыз болуусу толугу менен Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги тарабынан каржыланууда. Сеймак Барманов, Чыңгыз Бокошев, Зина Акматова, Манас району.